китептер менен камсыз кылуу үчүн биз 3 жыл ичинде камсыз кылабыз. Анткени бүгүнкү күндө сиздер билгендей 8 миллиарддан ашык сом керек жаңы продукцияны, жаңы окуу китебин жаңы стандарттар менен камсыз кылуу. Кийинки жылы дагы сурайбыз. Анткени бул китеп баланын өзөктүү колдоно турган, өнүктүрө турган эң маанилүү эмгек куралы болуп эсептелинет. Китепти жөн гана чыгарып койгон жокпуз. Биз бул китептерди окута турган мугалимдерди бүтүндөй окуттук, жаңы технологияларды пайдаланууну үйрөттүк. Тынымсыз бүтүндөй параллелдүү иштер жүргүздү. Биринчиден адаптация процесстери, ошол биздин мамлекеттик предметтик стандарттарга дал келтирүү. Экинчиден ошол мугалимдер менен иштөө, үчүнчүдөн мына өндүрүш чыгып жаткандыгын көрүп атасыңар. Да, бир аз кечигебиз, бул мазмундук иш оңой эмес. Анткени монча китепти мына 2 миллион китептин ар бир тамгасы туура эмес басылып калса, ар бир мындай мазмун өзгөрүп кетсе бул өтө чоң ызычуу болот. Ошондуктан биз жүздөгөн адистер менен иштедик. Жүздөгөн адистер менен иштедик. Контрафакттык китептерди чыгарат саткандар. Бул жерде өтө чоң санитардык көзөмөл бар, эрежелери бар. Баланын көзүнө, ден соолугуна барактарын кармаганда химиялык заттар балдарга зыянсыз болсун деп мамлекеттик катуу көзөмөлдө. Булар эч кандай баладан пайда табууну көздөбөйт. Бирок ошол эле учурда көчөдөн жасалма китептерди сатып, тамгаларын түшүрүп же ар кандай жолдорго барышы мүмкүн. Мен ойлойм, баарыбыз бирге күрөшөлү. Көчөдөн сатып алган китептериңерди биз күндөлүккө ар бир класска илдик, ошол жерден салыштырып көргүлө. Бул чыныгы китептин мына оригиналы турат, а бул жасалма китеп экен деп. Эми биз адамдын айрым бир чала сабат бизнесмендердин апсисин да тыя албайбыз. Ушул муктаждыктан алар акча тапканга абдан аракет кылышат. Бирок дагы бир жолу айтам, ар бир мектеп баланын санына берген заявкасына жараша мынакей ар бир областка жөнөтүлүп жатат. Биринчи 15 күндүк дегеле билим берүү системасында уюштуруучулук момент болуп эсептелинет. Быйыл өтө чоң жүк билим берүү министрлигинде. Санариптик балдарды кабыл алуу, мугалимдерди окутуу, билим берүү саясатын өзгөртүү жана даярдоо. Мына тынымсыз кийинки жылы дээрлик 1 жыл бою дагы тынбай китептерди чыгарабыз.